Саламатсыздар достор. Биз бүгүн сиздер менен ушул мисалды чыгарабыз. Анда амалдарды аткарып жатканда биринчи көбөйтүү бөлүүлөрдү, андан кийин кошуу кемитүүлөрдү аткарат элек. Анда биз биринчи көбөйтүүлөрдү аткарып алалы. Анда биринчи ишибиз 6,4-1-ди 8ге көбөйтөбүз. Биринчи бул санды буруш бөлчөккө айландырып алалы. Ал үчүн 6-ны 4-кө көбөйтөбүз жана 1-ди кошобуз. Бөлүмүнө 4 өзү жазылат. Көбөйтөбүз 8ге. Анда 6-ны 4-кө көбөйтсөк 24, 1-ди кошо турган болсок 25 бөлү 4 көбөйтөбүз 8ге. Эми 8 менен 4-тү кыскартабыз. Биз бүтүн санды дайыма бөлүм менен кыскартабыз. Анда 8 менен 4 2 тең 4-кө бөлүнөт. 8-ди 4-кө бөлсөк 2, 4-тү 4-кө бөлсөк 1. Анда 25-ти 2-ге көбөйтөбүз. 50 1-ге бөлөбүз. 50-нү 1-ге бөлө турган болсок 50 деген сан келип чыгат. Анда биздин бул биринчи амалыбыздын жообу 50 келип чыкты. Эми экинчи. Бул сандарды көбөйтүп алалы. 3,3-дөн 2-ни көбөйтөбүз 5,2-ден 1-ге. Биринчи бул сандарды буруш бөлчөккө айландырып алалы. Ал үчүн 3-тү 3-кө көбөйтөбүз. 2-ни кошобуз. Бөлүмүнө 3 өзү жазылат. Ал эми экинчи саныбыз 5-ти 2-ге көбөйтөбүз. 1-ди кошобуз. Бөлүмүнө 2 өзү жазылат. Эми 3-тү 3-кө көбөйтсөк 9, 2-ни кошо турган болсок 11, 11-ди 3-кө бөлөбүз. 5-ти 2-ге көбөйтө турган болсок 10, 10го 1-ди кошо турган болсок 11 бөлөбүз 2-ге. Эми бул жерде бизден 3 менен 11 кыскарбайт, 2 менен 11 дагы кыскарбайт. Булар бирдей санга бөлүнбөйт. Анда жөн гана 11-ди 11-ге көбөйтөбүз. 121. 3-тү 2-ге көбөйтөбүз. 6. Кийинки амалыбызды аткарып алалы. 2,5-ден 2-ни көбөйтөбүз 4,12-ден 7-ге. Бул санды буруш бөлчөккө айландырып алалы. Ал үчүн 2-ни 5-ке көбөйтөбүз жана бул 2-ни кошобуз. Бөлүмүнө 5 өзү жазылат. Бул жерден 4-тү 12-ге көбөйтөбүз. Бул 7-ни кошобуз. Бөлүмүнө 12 өзү жазылат. Барабар дейбиз. 2-ни 5-ке көбөйтсөк 10, 2-ни кошо турган болсок 12, бөлүмүнө 5 өзү жазылат. 4-тү 12-ге көбөйтө турган болсок 48, 48-ге 7-ни кошсок 55. Бөлүмүнө 12 өзү жазылат. Эми бул жерден 12 менен 12 экөө тең 12-ге бөлүнөт. Анда бөлүп коебуз, кыскартабыз. 12-ни 12-ге бөлө турган болсок 1. 12-ни 12-ге бөлө турган болсок 1. 5 менен 55 экөө тең 5-ке бөлүнөт. 5-ке кыскартып коелу. Анда 5-ти 5-ке бөлсөк 1. 55-ти 5-ке бөлсөк 11. Эми 1-ди 11-ге көбөйтөбүз 11, 1-ди 1-ге көбөйтөбүз 1. Эми 11-ди 1-ге бөлө турган болсок, жообу 11 келип чыгат. Анда биздин 3-чү амалыбыздын жообу 11 болот экен. 4-чү амал бизде кемитүү жана кошуулар болот. Анда 4-чүнү жазып алалы.
Birinci amalımızın cevabı bizde 50 gelip çıkan bolçu. 50'den kemitdeyiz. İkinci amalımızın cevabın 121 bölü 6 degen sandı. Jana koşuyoruz. Üçüncü amalımızın cevabı 11'di. Бұл жерден bizde оңой болуsu üçün biz birinci 50'ge 11'di koşup alsak болады. 50'ge 11'di koşu turan bolsok 61. 61'den kemtebиз бұл sandı. Эми бұл san bizde eğer 121'di 6'ga bölü turgan bolsok 2 jana 0. 20 bütün gelip çıkat. Jana bölümü 6 alımına 1 жазылат. Biz aralaş bölçök türünde momентип жазып алсак болот. Эми бул жерден 61'din мол 1 деген bölügün biz 6'ны 6'ga bölsök 1 da ошондуктан ушинтип жазып алсак болот. Эмнеге мынтип жазып атабыз? Себеби мол 6'dan 1'ge окшош болгон бөлүм издеп кемитип алуу үчүн. Эми 61'di анда biz 60 koşu 6 bölü 6 деп жазып алсак болот. Ал эми бул санды минус 20 бүтүн 6'dan 1 деп жазып алабыз. Эми бул жерде 60'tan 20'ны кемитип бүтүн бөлүгүнө жазып алсак болот. Анда 60'tan 20'ны кемитебиз 40. Ал эми бул бөлчөктү кемитип бөлчөк бөлүгүнө жазып алсак болот. Анда бөлчөктөрдү кемитип жатканда эгерде бөлүмдөрү бул 6'лар окшош болсо, biz алымдарын гана кемитип койчу элек. Башкача айтканда 6'dan 1'di кемитебиз. Бул 6'лар окшош болгондо. Анда 6'dan 1'di кемитсек 5 бөлүгүнө 6 өзү жазылат. Анда биздин бул мисалыбыздын жообу 40 бүтүн 6'dan 5 деген сан чыкты.